Саламатсыздарбы Кыргызстан, кайрадан сиздер менен көгүлтүр экран аркылуу жолугушуп атканыбызга Кудайга миң мертебе шүгүр айтып, кайрадан мына кечинде Борончу шоу кечине программасын баштайбыз. Кол чоңуңуздар менен Борончу Кудайберген. Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар. Кутмандуу кеч, барыңыздарга жакшы маанай. Эшикке жакшынакай болуп жай келди. Мынакей күн жылып, бир сыйра оор кийимдердин баарын таштап дегендей мындай өзүбүздү жеңил сезип калдык. Айымдар болсо ар бир жаратылышка ылайыкташып кийинет экен. Жаз келсе жазга ылайыктуу, күз келсе күз, жай келсе жай дегендей. Биз эркектер болсо жаздан эле жайга өтүп кетет экенбиз дагы. Кийимчен жүрө беребиз, качан ысып кетсе көкүрөктү бир аз ачып коет экенбиз. Мына ушинтип биз дагы жеңил кийине турган учур келди. Маанайыбыз жарык, барыңыздарга ишиңиздерге ийгиликтүү болсун. Баштадык. Келиңиздер анда экранга көңүл буруңуздар. Элдерден келип түшкөн жакшынакай кызыктуу сүрөттөргө көңүл буралы. Үйгө келин келгенде, өздөг эле келин алганда биз баарыбыз ушу келин келгенде жасайт. Келин келсе чай ичет эле, келин келсе эшикти шыпырат эле, келин келсе үйдү жыйнайт эле деп эле келинди биз дайыма үй жумушчусу катары кабыл алат экенбиз. Ошон үчүн тамашакөй момундай сүрөттү жөнөтүшүптүр. Рахмат. Бул болсо биздин Ош базарынын жанына мына ошондой светофор коюп койсо жараша турган экен. Себеби дегенде Ош базарынын жанынан ким каяка өтүштү дагы эле билбей эле чуручу болуп жүрөбүз. Мына бизге керектүү светофор экен, ошону атайын жөнөтүшүптүр. Рахмат сиздерге. Биздин балалык кесибиз эске түшөт. Себеби дегенде биз мына ошо жакында айымдардын 8 март майрамы өтүп кетти. Ага чейин эркектердин майрамы болду. Ошо эркектердин майрамында дайыма бизге кыздар белек кылганда ушундай одеколон, шипр деген ушундай одеколон болчу эле. Ушундайларды берет. Бул биздин балалык кести дайыма эстетет. Тамашакөй жигиттер көп. Базарда мына ошондой уйдун буту сатылат экен. Бирок эмнегедир оң буту кичине кымбатыраак экен дагы, сол буту арзаныраак экен. Туура. Себеби дегенде оң бут негизи көп нерсеге пайдалуу. Бардык нерсени баштаганда дагы оңдон башташ керек. Ошон үчүн оң бут баасы бийик болуш керек деп жазган экен. Айла жок, айылдагы балалык кести дагы бир сыйра эстейбиз. Себеби дегенде свет жок болуп калганда биз мына ушинтип жылытып, ушундай кылып жуунат деген. Муну биз бала кезибизде апа кириниш деп коет элек. Себеби дегенде апабыз бизди алып келип ушундай чоң бир тазыге салып алып жакшынакай кылып жуундуруп коет эле. Мына ошондой болгон дагы бир сиздерге бир өзүнчө бир идея экен. Бала кез, алтын балалык деп айталы. Мынакей көрүңүздөр, бул жерде балабыз камыр менен аракет кылып, апасын туурап жардамдашып аткан жакшы кез экен. Апасы жайгыча, мен дагы башым менен болсо дагы кошо чоюп, бияка чоюп жардамдашып коелу деп. Биз да кичинекей эсимде, эгерде чачың жок болуп калып башыңа камыр кийген болсоң, башың кичине муздап турат. Рахмат, дагы бир ушундай болгон жакшынакай сүрөттөрдөн жөнөтө бериңиздер. Видео кызыктуу. Кыргызстандын ичинде, интернеттен албаңыздар. Кыргызстандын ичинде ушундай сүрөттөр болсо бизге жөнөтүңүздөр. Себеби биздин жашоо, өзүбүздүн жашообуз өзүбүзгө кызыктуу. Баштадык анда. Бүгүнкү биздин коногубуз кыргыз журтчулугуна белгилүү болуп калган инсан, таланттуу куудул жигитибиз. Азыркы учурда Казакстанда барып эмгек кылып аткан, өзүнүн чыгармачылыгын өркүндөтүп аткан биздин таанымал кыргыз журтчулугу сыймыктанган Абдыкадыр Матов деген куудул жигитти чакырабыз. Бир кол чаап койсоңуздар, Абдыкадыр. Кандай анан досум? Кыргызстандын суусун сагындым. Туулган жердин топурагы алтын дейт. Канча болуп калды кеткениңе Казакстанга? Менин келгениме 2 күн болду. 2 күн болду. Кеткениме октябрда кеткем. Анан эми бар Кыргызстанды сагынасың да. Сагынасың, бирок кайра бир 10-15 күндөн кайра кетем. Кайра кетесиң. Сагынычың таркай элек деле. Кандай сонун Кыргызстан негизи жакшы го. Мындай. Күн жылып калып. Казакстанда мен көп жерин кыдырып көргөн эмесмин. Бирок негизи Казакстанда биздикиндей мындай бийик тоо барбы өзү? Жок. Медеосун деле бар. Тоо бар, эми ал Алмата тарапта, анан мен иштеген тарапта тиге Актөбө жактарда жок түз. Анан көпчүлүгү түз да. Ооба. Дала деп койшобу. Дала, кең дала. Кең дала.
Илгери казак менен кыргыз тамашалаша кетсе, казактар айтыптыр, Байдылда Сарногоев мененби же Медин Алыбаев мененби, эсимде жок, бирок уккамын. Тамашалаша кетип казактар мактаныптыр, мактанчаак калып калат го. Карачы казактын кең даласын аябай ушунчалык чоң деп мактанат десе, анда Медин Алыбаев же Байдылда Сарногоев айтат дейт, биздики силердикинен кең, эгерде тоону жайып ийсе дептир да. Түстөп ийсе деп. Түздө ийсе мындай. Биришип турат дегендей сыяктуу. Ансарындай кең тала. Эмне жаңылыктар болот? Жаңылык биякта көп экен жаңылык, досум. Кыргызстандабы? Биякта көп экен. Мен келем үйдө кичине жаз келип калыптыр, анан эки жагын ичине ремонт кылып, майда чыдап келейин деп. Теге эмеге кызмак барбайм ба? Барсам кычкачыңар кымбаттап кетиптир го. Кымбат деле эмес, $600 эле болгону. Жок, анан эми балта беркилерин, балкаларын сурап эле кайра чыгып баса бердим. Силерде канча турат экен Казакстан? Силерде деген эми Казакстанда бизде анчалык эми кымбат эмес го, бая эле жашап атпсыңар, ошончолук көтөргөндөн кийин. Жок, эми айлыгыңар көбөйүп кеткен сыяктуу го. $600 Бласковсабыз, пенсиябыз деле 6. Алтын айланасында жашап атат. Алтын айланасында 6000 сом. Кыскасы бизде тез-тезден өзгөрүү болуп турат. Кызык жашоо Кыргызстанда өзү. Эми досум, ал жакка барып канча болуп калды кеткениңер? Мен октябрда кеткем, ал жакта Экезүү сатира театры бар. Ошол Экезүү деген эмне түшүнүк десем, Экезүү сатира театры. Экезүү деген көрсөм, мына жылмаюу дегенди бергизет экен, мына эки эгизүү. Дайым мындай күлүп тур деген сыяктуу. Мен да түшүнчү эмес силерди деген сыяктуу экен да. Ошол жумушка кирдим, жумушка алышты. Менен баягы илгертен бери Казакстанда чыгып жүрүп, анан тааныш болуп калганда. Неге өзү Казакстанда канча болуп калды? Таанымал болгон 20 жыл болуп калды. 2000-жылдан бери да. 2000-жылдан бери. Анан чакырышты, барып иштеп атасың. Азыр эми мамлекеттик жумуш, кадимкидей трудовой менен, кадимкидей ишке кирип, айлык коюп беришти, квартира беришти. Квартира берет экен. Таң калдым го досум. Анан таң калыштуу болсо квартира берет экен. Квартира беришти десең. Ал жерде ар бир театрда ар бир артистке квартира берилет экен. Алар сен ал жерге иштейсиңби, мисалы, 5 жылдан кийин автоматически сага эмеге өтөт экен. Өзүнө менчикке өтөт. Аны эми мага өтпөйт экен, анткени мен башка жактын гражданин, башка жактын жаранымын, ошондуктан мага берилбейт экен, бирок мындай жашай бересиң. Канча иштеп бүткүчө. Канча иштесең. Ал жакка гражданин болсоңчу. Анда 5 жыл стаждан кийин сага өтөт. Мисалы, ошондой көрдүңбү, маданиятка көп нерсе каралган да. Биз билесиң го досум, биякта чын айтканда мына куудулдар, жетимдей болуп жүрдүк го. Жетим болуп жүрдүк, чын айтканда. Турабы? Азыр деле жетимбиз да, мындайча айтканда. Ал жакта сатира театры бар. Бизде барбы? Бир облуста барбы сатира театры деген? Жок. Ал жакта ар бир областта өнөр ортолугу, сатира театрлары бар. Карачы кандай соң? Кандай айырмачылыгы бар бизден? Айырмачылыгы эмнени? Мисалы бизде деле театрлар бар эми. Кудулар театры болбосо дагы театрлар бар, көрүп жүрөсүң. Ошо театрдан аяктын айырмачылыгы мына мисалы квартира берет экен, айлыкчы. Айлык, эми айлыгы жакшы да. Мисалы, мага эми азыр 22 миңдей колмо алам да. Анан соцфонд тиякпай кармайт, бирок 22. 20 дейличи. 20 миң айлык экен. Бизде 10 миң сом менен да. Теңге менен де ойлоп калбы, анда көп айтылып калат. Анда көп. Теңге менен 120 миң. 120 миң. Ушинтип айтышың керек экен. Айлыгың канчасы? 120 миң деп айтышың керек. Деп айтыш керек. Кулакка жакшы. Башка жактын акчаларынын баягы тартибин, жолун билбей, чет мамлекетке барып калсаң, мисалы 50 реал ушундай жазылып турса, бизде 50 сомдой кылып алып аласың да. Алып алсаң көрсө биздин акча менен 2-3 миң сомдук нерсе экен да, көрсөчү. Ансагандай ушуну 120 миң айлык алам деп ойлой койушуң керек экен. Ал жакта эми шарттары кандай ошол театрдын? Шарттары мисалы кандай? Эми шарттарында болгону сахнага чыкканда даярданып, болгону саясатта айтпайсың. Саясат жөнүндө сөз жок.
Себеп? Анткени айткың деле келбейт. Саясаттан эмне аласың айтып? Квартирасын берип атса, айлыгыңы жетишерлик айлык берип атса, дайым эле ишке барбастан эки жактарга мындайча айтканда той топурларга деле барасың. Мындайча айтканда бошсуң да. Бир даталуу күндөрү гана концертке чыгып коесуң, кошулуп эл менен. Анан ошентип сенин жагдайыңды жасап берип атса, саясат айтып эмне кыласың, туурабы? Демек баардык шарттар түзүп берип атса, чындап эле башка нерсеге кийлигишип эмне кыласың? Эмне кыласың кийлигишип? Биздегидей өзү барып концерт уюштуруп, өзүбүз менин концерт экөөбүз чогуу эле жүрбөйбүз, биз өзүбүз концерт уюштурабыз го. Барып алып өзүбүз уюштуруп, өзүбүз афишилеп эле жүгүрүп жүрө беребиз го. Ал жакта Алда мындай, токто, ал мындай да. Биз мисалы биякта концерт коюп, афиша илип билет сатасың, өзүң билет сатасың, эл келеби келбейби деп ойлоносуң, аяктан да эмес. Аякта аким менен келишип коесуң, сүйлөшүп. Бир райондун акими менен биз барабыз. Ал элди жыйнап берет. Концертин коесуң. Эми кадимкидей ушундай бир сый сыпат менен сени концерттен кийин өзүнүн акимдер өздөрү акча берет дагы. Болду, элде бекер концерт коюп бересиң, болду. Система ошондой. Илгеркидей турбайбы? Илгеркидей. Советтер Союзунун учурундагыдай. Анан ошондой эле. Советтер Союзунун учурунда андай деле эмес болчу, эми Советтер Союзунун учурунда бизде андай эмес болчу. Бизде ал кезде эл көп келишкен. Анан дагы бир нерсеси да, мисалы биз телевиденияларга бир нерсе төлөйбүз го, реклама концерт коердун алдында сен, Ооба. ролигиңе төлөйсүң, анан тарт деп төлөйсүң да. Ал жактан да эмес. Ал жакта сага келет. Боке, концертиңи башка телевидение тартпасын, биз тарталычы. Акчасын берет. Жок, биз тарталы, биз гана тартабыз, башкага уруксат бербе. Ролигиңди бекер өткөзүп беребиз дейт. Жарнактардын баарын бекерге кетирип, бүт концертиңе керектүү канча убакыт болсо дагы. Канча убакыт болсо сен тартып, өздөрүнөн материал ал. А бизге система тескери болуп атпайбы? Сен төлөйсүң, мен концертимди тартып берчи деп. Ага. Аяктан да эмес экен. Сен өтө эле кызыктырып атасың, биздикилер ошол жака кетип калбасын айтып кой. Мындай кылалы досум азыр. Биздин көрсөтүүдө дагы эми өзүң чыгармачылыкта жүргөндөн кийин мына насият биякта турат. Бир ыр жашырабыз. Насият азыр бир ыр коюп берет. Койгондон кийин ошол ырды алып келип, анан бир жерден сөзү жок болуп калат, токтоп калат да. Сөзүн табыш керек. Ошого эмне деген сөз уланып кетиш керек экенин табышыбыз керек. Насият коюп беребиз, Биз агенттен таанышканбыз жаң эле, тизмегимде сендей кыздар аз эле. Күнү түнү тажабай, күнү түнү тажабай. Гүлжигит Сатыбек ырдап атат эми билдик аны. Биздин бала кезде жок эле, бир варианты. Интернеттен тажабайбыз кечкеле, махабатка туура кара дегеле. Анан биздин сүй бүтпөй келет дагы эле. Ушул сүрөлөрдүн кайсы сабы туура келет? Же сөзүн такы толук түшүнбөй калдыңбы? Жок, түшүндүм. Ошондо дагы бир жолу коюп берип дагы бир жолу койчу. Биз агенттен таанышканбыз жаң эле, тизмегимде сендей кыздар аз эле. Күнү түнү тажабай, күнү түнү тажабай. Махабатты бернесене да эле дегенбе? Ушуга келип махабатты. Туура деп эсептедиң да. Туура деп эсептедим. Анда толугураак коюп берип коелу. Биз агенттен таанышканбыз жаң эле, тизмегимде сендей кыздар аз эле. Күнү түнү тажабай, күнү түнү тажабай. Биздин сөздөр бүтпөй келет дагы эле. Биздин сөздөр бүтпөй келет дагы эле экен. Ал бар болду, вариантта бар эле да. Ошондо жеңилдимби мен? Ошондо жеңилип калдым. Бир нөлбү. Анда дагы бир ыр, башка ырды коюп көрөлчү. Көнүп деле калдым окшойт. Анын биринчи варианттарын окуп коеюн. Жамила Муратова эжекебиздин Кызгалдак деген ыр экен. Бул сага таарындым, сенден ысык уруп, сага жазга айланып деген сыяктуу сөздөр экен. Коюп беребиз ырды. Жүрөгүм жаз болгусу келип турат, жүрөгүм жазгы карда өлүп турат. Сага мен жазга айланып баргым келет.
Мен сага кандай эле вариант? Мен сага тарындым, сенден ысыгырып турат, сага жазга айланып деген сыяктуу сөздөр экен. Сага жазга айланып. Жок. Канча ар жагы кандай эме түшүнүксүз болот атпайбы? Канча сап? Акырында ошо бир сап ушуну менен уланып кетет экен да. Жазга айланып деген. Сага жазга айланып дейт экен, туура жолун угуп көрөлү. Жүрөгүм жаз болгусу келип турат, жүрөгүм жазгы карда эрип турат. Сага мен жазга айланып баргым келет, жол бербей жалгыз жагда жеңип турат. Мен сага жазга айланып баргым келет, жаныңда жаздай жайлап. Таптың бир кол чабуулар болуп калсын, рахмат болсун. Азамат деп эле. Баары чыгармачыл адам болгондон кийин баары жакындыгыбыз бар экен, Бирок азыркы учурларда эми сөзгө дагы ар кандай сөздөр жазылып калышы мүмкүн да, туурабы? Мен биринчисинде эле тапмакмын, просто түшүнбөй калгам да. Жакшы Азыр түшүнбөй кайра калдым. биринчисин койсоң, кайра сразу таап берем. Ошо угуп калбадым. Кел эми бир сыйра Абды байке Казакстанда азыр иштеп жүрөт экен, жакшы, бирок Абды кичинекей кезинде эмне кылып чоңойду, каякта чоңойду, өзү эмне жакшы көрөр экен жашоодо деп элдер кызыгат да. Бала кезинде эмнени жакшы көрчү? Жаштык кез, жаштык кез. Кайра көп эле адамдар мынтип ойлонот да. Ошол жаштык кездеги, ошол жаш кезим кайра келсечи, эмне кылат элем? Башкача кылмакмын деп ойлонушат, көбүчө. Башкача кылмакмын, мынтмекмин деп. Мен эми баягы кыштакта өстүк, кыштакта айыл жеринде чоңойдук. Анан билесиң да, айыл жерде чоңойгондордун мындай ышкылыгы эмегечи, ырга, анан гитара чертип, ушуга аябай кызыкчумун да, музыкага. Анан бир нерселерди жанагы консерванын банкалары бар го, ошолор чогултуп алып туруп бир музыка чыгарып, барабан ойноп, ушинтип эле жүрөрчүбүз. Анан аккордеон ойноп, анан экскурсия чыкканда балдар болду, ошо аккордеонду, килеген чоң аккордеонду тоонун башына көтөрүп алып чыгып, Музыка керек да. Музыка керек да. Кырга алып чыгып, дем алган кезде мен ойнойм. Ар ким мен көтөрбөйм, балдар көтөрүшөт. О, сен ойноп бересиң. Мен ойноп берем. Анан отурабыз, тоодон кайра көтөрүп түшүп. Бийлейсиңер. Мен эмне азаптайм да, Аккордеон менен бийлечи белеңер? Бийлейбиз анан. Башка музыка жок да. Мына жакшы болду азыр, кечирип кой. Биздин көрсөтүүбүздө бийлейбиз деп калдың. Бир бийлеп коймой шартыбыз бар. Ортого чыгабыз. Кел досум. Себеби дегенде бул шоунун өзүнүн кичине бир ошондой бир жолу болуш керек. Билешибиз керек. Карып алган экенсиң, тезирээк бас кел. Жок, эми Мына жерге турабыз. Кыздардан бирөөнү суранабыз, кыздар. Келип коюңуз, сураныч кана. Бир жакшынакай эле бир музыканы коет. Сизге чоңуз мындай эме болсун, жаныңызга колдоп мындай кыз менен бийлеген интереснээк, мындай көңүлдүүрөөк болот да. Кана кеттик. жок, мен Полчап койлган апа, жешүүң менен. Полчап колдоп коелу. сен да билбейсиң. Мен кошуп билейм. О? Илгеркиче. Мындай. Бала кездегидей. Билесиз. Мындай. Мындай. Ушундай билечү эмес билесиң? Кыз менен биле, мени менен билебей. Андан да жандурак. Колчап коелу гана. Азамат Абды. Дагы бир кичине бир өнөрлөрдү көрсөтүп койчу. Рахмат. Сизге да рахмат. Беспроцентная, беззалоговая, в рассрочку. Все разновидности мебели, бытовой техники и ковров в течение 15 минут. Мы в вашем доме. Альянс Мебель. 0702 50 55 99 0554 82 40 40.
кыймылдап алган ден соолукка жакшы. Спорт жагынан кандай болуп атат анан? Спорт. Мен волейбол ойнодум. Анан бокста кызыгып эмет, анан мектепте эле ошо бокстан бир баладан нокдаун алгам да. Ошондон бокска кирген жок. Кусуп кадимкидейчи. Бек Борбиев нокдаун алганын айтып бербейсиңби? Нокдаун алып турбу? Армияда жүргөндө Бек бокс менен боксташып жүрчүмүн десе, анан кийин бирөөнө чыгарып коюптур. Ал болсо көрсө кандидат мастер спорт экен да. Боксер экен да. Аны билбей кошо чыгып алыптыр. Мындай маңдайга турганда баштагыла дегенде урган экен. Ошо урганын бир билем дейт. Анан баягы армияда балдар биякта, кыргыздар биякта отурушат, анан башка улуттагылар биякта отурушат. Анан эле бир мындай эсиме келсем эле, мындай кулагым чыңгылдан, анан эчтеке үнү кылбайт дейт. Анан мындай карасам, биякта кыргыз солдаттар мындай кейишип отурат экен да. Аминтип эндиреп, биякта караса беркилер кыйкырышып атат экен. Бир угулбайт экен да, жана үнү жок сыяктуу болот экен да. Минтип эки жактара ойлонуп коем дейт. Булар эмне кыйкырып атат? Булар эмне минтип атат? Көрсө, мээ чайкалып калганда адам каерде экенин унутуп калат экен. Могу. Ошондой болот экен, мына ээкке тиет го. Ошондо чакалып кетет экен да. Мээ билбей калат экен да, мээ чакалып. Эми мага деле огунан жылып кетет экен. Огунан жыгып, эч нерсени билбей мен ойлойм да азырчы. Мага жатып калат го азыр, спорттон эле көрүп атпайлыбы? Бирөөлөр уруп койгондо көпкө чейин жатат го. Анан акырындан бары өзүнө келип, анан өзүнө келет. Эки жакта карайт. Жана бир нерсе жыттатат го. Ошондон кийин өзүнө келет экен, жана нашатыр эспертпи бир нерсе. Мен эми анчалыкка жеткен эмесмин, бирок жаман болгондо ошондой бокс деген болбойт экен деп. Болбойт. Мээ чайкалып калат. Мээ чайкалып калат. Мээ чайкалып калса да окат кылыш керек десек. Окат кылыш керек мен. Эми досум Казакстанга барып алып эле ошол жерде иштеп жүрөт экен деп кээ бирөөсү ошентип ойлобосун. Ушунча жылдын ичинде Казакстанда жүрүп, Казакстандагы бизде ошол нерсени өткөрөбүз деп биз деле аракет кылып атабыз. Өзүң айткандай баягы биздин экономикабыз көтөрүлүп кетсе, Кудай буйрса, биз дагы дүйнөнү мына четинен чакырып атабыз, таланттуулардын баарын. Казакстан болсо бул нерсени көптөн бери эле жасап келатат. Казакстанга бардым, белгилүү Россиянын, Казакстандын, Өзбекстандын белгилүү кудулдары менен кошо ошол жактагы чоң концерттерге катышып жүрдүм. Азыр кичине бир экранга көңүл буралы. Мен сенден сурайын дедим. Кимдер менен кайсыл учурда түштүң эле бул сүрөткө, ошол жөнүндө кичине бир ар бир сүрөткө токтолуп сүйлөшөлү. Экрандан берип койсоңуздар, Абдык Адырматов мынакей Казакстанда жүргөндөгү чоң концерттерде катышып жүргөндөгү сүрөттөрдөн азыр көрөбүз дагы, ошол жөнүндө баарлашабыз. Бул Абды ким? Бул билесиң да, тиги Кривое Петросяндын жана Кривое зеркало. Кривое зеркалодагы Карен. Бул Чымкентте түшкөнбүз фестивалда. Бул былтыр Бауыржан фести Астанада. Бул өзбек мырза, өзбектин кудулдары да, Абыт ортодо кичинекей, сага окшоп кичинекей алда. Билем го. Өз кичинекейлер кыйын чыгат өзү. Абытта мен узунуракмын. Себеби дегенде баягы бизге Кыргызстанга келип, биз ушул өзбектин кудулдары менен баягы футбол концерт кылбадык беле. Ошондо мен Абытты сахнага ээрчитип чыгып, карасам менен бүтө эле кичинекей. Жана менин жанымда жүргөн телехранитель бар го, Өмүрбек. Ошо Өмүрбектей экен да булчу. Өзүң аябай чоң сезип калдың. Аябай чоң сезип ошо сахнада мен Абыттан чоңураак экенди. Бул кайсы театрда? Бул Шаншар театрда. Билесиң ба, Кыргызстанга келген. Бир жылдары келип. Биздин Кыргызстандагы. Кыргызстанда 20 декабрда концерт койгонбуз. Шаншар театрынын Уалибек. Бул жерде Уалибек, анан Турсунбек. Турсунбек Кабатов деген Астанада. Мына жерде биринчи наркы сүрөт боюнча кичине сүйлөшүп алайлы. Бул жерде Уалибек, анан азыркы учурда мынакей тиги Турсунбек Кабатов. Эң бир учурдун Казакстандагы эң бир кыйын куудулдарынын болуп атканы азыр, ушул Турсунбек. Ооба, азыр Турсунбектин концертинин баасы канча? Биздин акчага айландырганда. Биздин акча менен арзан эле 5000 теңге. 5000 теңге канча болуп калат? 5000 теңге 1000 сом. Айта албайм. 1000 сом. 1000 сом.
1000 сом. Анан бул эми тойлорго барганда эми тойго кымбат. $5000 жогору барат го. Аны азыр мына бул жерде Евгений Петросян кирип өзү Мынакей ким Петросян экөөбүз менен сүйлөшүп турганыбызды айтайынбы? Сен Кыргызстанга орусчаны аябай айтып берип атсаң. жок эми түшүнөт да, Кыргызстанга канчага келесиз? Кыргызстанга бир концерт койбойсузбу? Барган эмеспи? Барган келген эмес да. Анан десем Кыргызстанга чакырсаңар барам деди. Бирок силерде мындай ушундай бир фестивалдар болбойт го дейт да. Куудулдарды мындай бүт мисалы Ырчылардыкы болот. ырчылардыкы болот. Куудулдардын эмеси болбойт дейт да. Силер эмне үчүн болбойт? Фестивал чакырсаңар бармакмын. Эми Кыргызстан аз эл, экономикасы да төмөн, аз эле арзаныраак эле бармакмын дейт да. Билеткенде. Билет да белгилүү. Анда рахмат. Эми барып сүйлөшөт экенбиз дагы кийинки сүрөттө Аганесян беле, ким эле? Авенесян. Карен. Карен. Өзүнүн аты Карен да, Авенесян. Карен деле бою кичинекей. А? Ал сенден дагы кичинекей да. Эгер сен абыт үчөң турсаң, сен чоңураак болуп турасың да. Ама дасторкондо отурган сүрөтүңөр бул кандай? Бул Казакстанда мисалы барган жердечи, мисалы биз концерт коюп барганда муздак го, клубтар, клубтар муздак. Ушундай кыйналып концерт коесуң го. Аякта андай эмес, аякта барган жер айылдык клубтардагы ысык. Отопление бар, кышында барсаң. Шарттары жакшы. Анан зав клубтар, ошол жерде акимдер, айыл өкмөтү дечи. Ошолор өздөрүнчө жанантип дасторкон жайып тозуп алышат. Ар бир артистте. Ар бир жерде, ар бир концертте. Жеке эле сен барган үчүн эле эмес. Жок, мен барган үчүн эмес, өздөрү барганда. Эми мен тиги экези театр менен баргам да. Биз үчүн деле эми артисттер үчүн кандай артист барбасын, ошондой дасторконун жайып. Концерттен кийин ал башкача сый. Бир аз секундтук жарнамага көңүл буруңуздар. Андан кийин кайра сөзүбүзгө кайтабыз. Пайызсыз жана күрөөсүз, насыяга, эмеректин түрлөрү, тиричилик техникасы жана килемдер. 15 мүнөттүк убакта биз сиздин үйүңүздөбүз. Альянс мебель 0702 50 55 99 0554 82 40 40. Жарнамадан кийин кайра сөзүбүздү уланталы. Бүгүн бизде конокто Абдыкадыр Матов, кыргыздын белгилүү куудулу, ошондой эле учурда Казакстандын дагы белдүү куудулуна айланды. Бир жакшы сапатың бар досум. Кайсы жерде жүрбө, сүрөткө түшүп атканда да байкадым. Деги эле өз жашоодо көп байкам. Калпакты башыңан түшүрбөйсүң. Ушул сен деле мисалы Абды, тиякта сени Абдыкадыр Матов деп айтчу. Абды жоошпай деп айтышат. Абды жоошпай дейт. Сен ошону эме кылбайсың мындай? Абды кыргыз дебейсиңби? Я. Себеби бул айтылышында да оңой болот. Калпак башыңда турат. Мен ал жерге мисалы Казакстанда жүргөндө дайыма калпакты кийип чыгам. Калпак менен жүрөм да. Эми кыргыз экениңди көрсөтүшүң керек. Кыргызсың да. Кээ бирлер мен да байкап калдым, кыргыз болуп, мына Казакстанда кыргыздар бар. Кыргызмын дегенден уялышат экен. Же коркушабы, же полициялардан коркушабы билбейм. Казакча сүйлөшөт, аябай казакча үйрөнүп кеткен. Казакча тилди билет да. Ошакта иштеп жүргөн. Кыргызмын деп айтышпайт экен. Полициялардан, милициялардан коркуп атып эле казакмын деп атып коюп калышкан. Же ошондойбу билбейм да мен. Эмнеге андай? Эми кыргыз болгондон кийин кыргыз болду. Кыргызмын деп. Сыймыктан. Сыймыктан. Мага деле көп айтып көрүштү, эми Экези театрына келгенден кийин казак эле болбойсуң, калпак чечип, мындай эле же шляпа кийип, же ушундай деле мен болгон жок.
чечпейм дедим. Мен Кол берем мен буга. мен Кол чаап койсоңор да болот, абдан жакшы. Азамат калпагым менен кыргыз экенин көрсөтөм. патриот экениңди көрсөтүшүң керек, досум. Эми мына жакында Астананын 20 жылдыгы. Астана бир өзгөчө бир шаар кылып, жөн эле бир ээн талага шаар салынды. 20 жылдыгына Кудай буйрса экөөбүз кетип атабыз. Казактардын чакыруусу менен. Эмне себептен ошолордун арасынан мени чакырып калды ошого? Мындай да, буге. Сени мисалы кудулдардан да сени тандап чакырганы ал жакта Бауыржан деген, Бауыржан фест, Бауыржан шоу, Бауыржан негизи эле сага окшогон эле мыкты казактын белдүү кудулдарынын бири. Ал менен мурунтан илгертен бери эле таанышыбыз. Ошол басаа белгилеп, телефонун берчи, мен ошо менен байланышайынчы. Бойда кичинекей экен, мындай бир сахнада тургандары эми көрөт азыр, билесиң да. YouTube'дан көрөм. Анан ошончо мен телефонуңду ага бергем, ал сен менен байланышып, лично өзүңдү чакырган да ошодон досум. Сен ал менен сүйлөштүң да. Сүйлөштүң, эми ошон мынакей экөөңөр келгиле деп биз чакырып атат. Кудай буйрса Астанада 1-майда Казакстан ортолук концерттик залында Петросяндар, Өзбекстандан келишет, абыттар. Ошолар менен чогуу ошо фестивалда чогулабыз буйрса. Анда бир баягы сөз учурунда айтпаса ата сөйлөт дейт. Көпчүлүк бир туугандарга дагы биз жаңылык катары да айтып коелу, бир чети мактанып да коелу. Абды досум экөөбүз мына 1-майда Астананын 20 жылдык шаарына 20 жыл болгон чоң майрамына ошол жалпы кудулдардын фестивалына кетип атабыз. Азыр кичине сиздерге дагы бир нече секундтук роликти ошол жака кетип атканыбыздын жолун бир көрсөтүп коюп туруп, андан кийин анан кайрылабыз. Салам Казакстан! Туулган күнүң менен Астана. Бир тууган кыргыз элинен жалындуу ысык салам! Мен Борончу Кудайбергенов. Жана мен Абды Жоошбай. Сиздерди 1-май күнү боло турган Казакстан ортолук концерттик залында Бауыржан фест фестивалынан жолугушабыз. келиңиздер, күлүңүздөр. Мынакей Абдыке, телевизордон көрсөтүп бара турганыбызды бир сыйра мактанып алдык. Жалпы элден бата сураганыбыз бул. Биз барып кыргыздын намысын сактап дегендей мына ошондой чоң бир концертке катышып келебиз жакында буйрса. Эми досум рахмат, ишиңе ийгилик, тапканыңа Кудай Таала берекесин берсин. Ошол дайыма башыңдан калпакты түшүрбөй, кыргыз экениңди даңазалап жүрө бер. Алла насип кылса экөөбүз ошентип барып дагы ал жакта концерттерге чыгып турган болсок, бир калпак эмес, 2 калпак болуп туруп экөөбүз, калпак кийип алып чыга турган күндөрдү Кудай насип кылсын. Рахмат, кош келипсиң. Салтанат чакырып коеюн. Мына бул сизге керек. Биздин мына ошондой керасис деген бул сага аябай керек. Неге дебейсиңби? Себеби калпактын алдында канча чачың бар экен мен жакшы билем да. Ошон үчүн бул чачты өстүрөт. Анда кереги жок мага досум. Өстүрөш керек. Жок, мага уже ташы калды эми ушу жашка киргенден кийин. Биротола калганын алып таштайт. Рахмат досум, макул. Рахмат. Рахмат. Ошентип бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн коногу Абды Кадырматов мынакей өзүнүн жакшынакай иш ийгиликтери менен баарлашты, жакшы жаңылыктарды бизге айтып берди. Мына биздин Кыргыздан да чыккан ушундай азамат жигиттерибиз бар, сыртка бар өзүнүн кыргыз экендигин даңазалап жүргөн жигиттерге биз дайыма ийгилик каалайбыз. Эмки жолугушканга чейин, кийинки жумага чейин деп айтмакчыбыз. Ошондой эле дагы бир жолу бир туугандар сиздерден суранабыз. Мына алдыда турган телефон менин телефонум. Буга жазыңыздар, Инстаграмга кириңиздер, баарлашабыз. Жанагындай болгон жакшы Кыргызстандын ичиндеги күлкүлүү окуяларды ошондой эле жакшы сүрөттөрдү бизге жөнөтүп туруңуздар. Эмки жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.